Коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн 22-июль күнү Кыргызстанга Россиядан аскер медициналык кызматкерлери келген. Анестезиолог, терапевт, пульмонологтордон турган дарыгерлер Бишкек жана Ош шаарларындагы 2 аскер бейтапканасына бөлүнүшкөн. Алар жандандыруу жана интенсивдүү терапия бөлүмдөрүндө күнү-түнү мөөнөттө туруп, 1 ай бою коронавирус менен күрөшүүдө кыргыз мед кызматкерлерине көмөктөшүүдө. Наша помощь была как бы своевременной. Биздин жардам өз учурунда болду. Жандандыруу жана интенсивдүү терапия бөлүмдөрүндө жаткан оор жана орточо оор абалдагы бейтаптарды кароого анестезиолог, терапевт, пульмонолог жана мед айымдар сыяктуу кадрлар менен жардам көрсөттүк. Иштин жыйынтыгында негизинен бейтаптарда жакшы динамиканы байкадык. Көпчүлүк бейтаптар сакайып үйлөрүнө чыгышты. Биз коронавирус менен өпкөсү жабыркаган бейтаптарды дарылоодо жана өз калыбына келтирүүдө өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүштүк. Большая часть пациентов стабилизирована, выписана с выздоровлением. Орусиянын медициналык кызматкерлеринен турган топ Сооронбай Жээнбеков жана Владимир Путиндин макулдашуусунун алкагында ишке ашырылды. Атайын учак менен керектүү жабдыктар жана дары-дармектер да алынып келинген. 20 кишиден турган медициналык топ кыргызстандык аскер дарыгерлер менен бирге аскер кызматкерлерине, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана аскер ардагерлерине кеңеш, практикалык түрдө жардам көрсөтүшүүдө. Мы медицинский персонал. Россиядан келген аскер дарыгерлеринин аскердик дарылоо бөлүгүндөгү иши жыйынтыкталууда. Бул убакыт ичинде биздин аскердик дарылоо мекеменин дарыгерлер тобу коронавирус илдети менен ооруган жана өпкөнүн сезгенүүсүнөн жабыркагандарды дарылоодо негизги учурларды өздөштүрдүк. Алар кеткенден кийин биздин ишибиз оң жыйынтыктарды берет деген ойдомун. Россиялык дарыгерлердин жардамы менен 20дан ашык оор абалдагы бейтаптарды сакайттык. Андан сырткары амбулатордук бейтаптарга кеп кеңештерди берип турушту. Алар ишин 100% аткарды деп ойлойм. 100%. Практикалык жардамдардан тышкары россиялык дарыгерлер Кыргызстандагы кесиптештерине санитардык эпидемиологияга каршы иш-чараларды уюштуруу жана оорулууларга кирүүнүн тактикасынын өздөрүнүн клиникалык тажрыйбасы менен бөлүшүп, методикалык сабактарды өткөрүштү. Ошондой эле консультативдик жардамдарды көрсөтүшүүдө. Канат Жолочиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.